Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Талас тургундары. Мен сиздерге өзүмдүн Таластагы кылган иштерим тууралуу, Таласка кошкон салымым тууралуу жана келечектеги пландарым боюнча сиздерге кыскача айтып бергим келип атат. Себеби тааныбасты сыйлабас деген сөз бар. Кээде видеого чыккан кездерде баягы тааныбагандар ар кандай негативный сөздөр менен туура эмес сөздөрдү жазып, ар кандай абийирге шек келтирип койгон дагы учурлар болуп атат. Жана ошондой эле ишкерлердин мамлекетке жашаган шаарына кандай салымдарды кошот, ошолор тууралуу дагы кичине маалымат бергим келди. Себеби кээде адамдар, ар кандай адамдар болот, беш кол тең эмес. Ишкерлерди көрө албаган, ичин тарыткан, ишкерлер жөнүндө ар кандай жаман сөздөрдү айткан инсандар кездешет. Ошолорду бир кичине бир жаман ойдон арылтыш максатта ишкерлердин мамлекетке, элге кандай пайдалары тийип атат, ошол максатта сиздерге кыскача маалымат менен бөлүшкүм келди. Мен өзүм 1984-жылы төрөлгөм, Талас шаарында номер 5-мектепти бүткөм. Тааныбагандар үчүн кичине маалымат бере кетейин. Мен ишкерлик кылып келем 2009-жылдан баштап. Азыркы учурда ошол Талас шаарындагы Жем базарды билесиздер, ошол жерде автосервис Жоомарт деп көп бокстарды, мастерлерди чогултуп, ошол жерде айдоочулар үчүн жакшы шарттарды түзүп атабыз. Ичинде бардык комплекси менен автомойка, вулканизация, автозапчасть, аксессуар, дөңгөлөктөр, моториз, ходовщик. Мен бул автосервис ачканга чейин Таласта ушул машина жазатмай жакта чоң көйгөй бар эле. Каерге барсаң дагы очередь. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, машина деген күндөн күнгө эскирет. Канча жаңы машина алып келсеңиз дагы күндөн күнгө эскире берет да. Биз убагында машина айдап жүргөндө ушул машина жазатмай, оңдотмойдун аябай көйгөйүн көргөнбүз да. Каяка барсаң очередь, чоң эстолор аз. Биз бүгүнкү күндө көп боксту көбөйтүп, 30га жакын, 30тан да ашык бокстарды коюп, элге кызмат кылып келип атабыз. Бул дагы менин Талас шаары үчүн кылган бир чоң бир салымым. Андан кийинки дагы жакшы элге кылган жакшы салымым, туугандар, Талас арена деп футзал академиясын ачтык. Ошол жакта азыр 250-ге жакын бала атайын ушундай футболго катышып, футбол үйрөнүп атат. Бул дагы менин Таласка кылган чоң бир жакшы иштердин бири деп эсептейм. Себеби дегенде, бүгүнкү күндө жаш балдар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, телефондон чыкпайт. Канча деген зыян, кыймыл жок. Ошол жакта Талас аренада бүгүн жаш балдар ойноп, футбол аябай өздөштүрүп келатат күндөн күнгө. Тренерлерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы 250 бала окуп атат, туугандар. Караңыздар, ошолорду көрүп, футбол ойноп аткандарды көрүп аябай кубанам. Анткени спорт бул ден соолук. Ден соолук бул келечек. Ошон үчүн бир жаштардын ден соолугуна кам көрүп, ошол нерсени инвестор алып келип, партнер алып келип, ошондой иштерди кылып жатам, туугандар. Андан кийин, туугандар, Талас жарнама деген рекламалык кызматты дагы ачканбыз, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушу биз ушул каналды ачканга чейин Таластан бир нерсе сатыш аябай кыйын эле да. Ушундай бир обзор кылган, тез кабардай болуп тартып түшүндүрүп берген канал иштеткен адам жок эле. Аябай кыйналат элек. Баягы ар кандай рекламный Instagram баракчалар бар, бирок видео обзор кылбаган себептен, мисалы, мигранттар үчүн аябай эле кыйын. Сүрөттөн жакшы түшүнө албайт, барып көрүш керек, убары болот. Биз ушул кызматты канча 2019-дан бери кыйналсак дагы элге бир кызмат кылайлы деп, ушул нерсени аябай кыйынчылык менен иштетип, элге чоң салымыбызды коштук. Бүгүнкү күндө канча деген үйлөр, квартиралар, тамдар сатылып атат да. Адамдар бүгүн бааны каяктан алаарын билбей, кымбат бааларды коюп коюшчу да. Бүгүн биздин каналдан көрүп, бааларды көрүп, салыштырып, рыночный баасына келип, үйлөр, квартиралар кыймылдап өтүп жатат. Реклама берейин десең да каяка берерин билбейсиң, сата албай, илгеркидей заман эмес, баннер илип койсоң өтүп кете тургандай. Адамдар чет өлкөлөрдө жүрүшөт, алар келип кыдырып көрө албайт. Ушул каналдагы Талас эл үчүн кылган чоң жакшылыгым болду. Андан тышкары дагы ушул Даун Плюс деген кафени ачканбыз, 100% адал. Таксырлар көрүп аткан болсо жакшы билет, шаурманы биз өзүбүз сойгон эттен жасайбыз, самсаны, канча деген шаурма жей албай, күмөн санап кыйналып жүргөн инсандар бүгүнкү күндө канча деген рахматтарын айтып келет. Талас элине жакшы салым кошо алдым деп айта алам. Мени көптөр айтат да, ушул кылган энергияңды
сен Бишкекке кетирбейт белең депчи. Ушул курган мен бокстарды эсте болорду, эгер Бишкекке кура турган болсом канча деген кирешеге чыкмакмын да. Ушул кафени Бишкекте иштетсем канча деген кирешеге чыкмакмын. Ошол эле Талас аренаны Бишкекке иштете турган болсок канча деген кирешеге чыгат элек. Ушул эле каналды, мисалы үчүн рекламный каналды Бишкекте иштетсек канча деген үйлөр көп, канча деген кирешеге чыгат элек. Бирок мен Талас шаарына салым кошкум келди. Талас элине кызмат кылгым келди да. Ошон үчүн ушул кылып аткан мээнетти дагы урматтуу мекендештер баалап коюңуздар. Мисалы караңыздар, мен канча деген жумуш орундары менен камсыз кылып, канча деген ошол иштеп жаткан адамдардын подоход налогторун төлөп, иштеп жаткан кирешебизден канча деген налог төлөп, шаардык налогко канча деген салым кошуп келатабыз. Ишкерлердин мамлекетке салымы ошол туугандар, канча деген налог төлөйбүз. Ал налогтордон бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, пенсиялар көтөрүлүп атат, айлыктар көтөрүлүп атат. Ошон үчүн айтат элем да, ушу ишкерлер жөнүндө мен кээде угуп калып атам. Эл менен жүргөндөн кийин билебиз. Баланча ишкер, тикүнчө ишкер деп биякта отуруп алып эле ар кандай туура эмес комментарийлерди айтып, ичин тартып атканда инсандар жок эмес. Албетте сөз эзин табат. Баарыңыздарды андай деп айтыштан алысмын. Болгону сиздерден бир жакшы сөздөрдү айтып колдоп коюңуздар. Видеолордон лайктарды басып коюңуздар. Да, келечекте кыла турган иштерим, Кудай буйруса, өзүм бизнес тренингтерди көп окудум. Ошондой эле теория жагынан дагы, практика жагынан дагы бир канча тажрыйба алдык өзгөчө Таластын рыногуна. Таластын рыногунда өзүңүздөр жакшы билесиздер, иш кылыш аябай кыйын. Элдин саны аз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошол көп теория менен, практика менен жаңы өсүп келаткандарга кеңеш берип, ошол кандай иш кылса болот Таласта, кандай туура бизнес кылыш керек Таласта. Бүгүнкү күндө чоң эле көйгөй элдин баарында эле. Балдар чоңоюп келатат, же болбосо кандай иш кылам Таласта деп мага көптөр кайрылышып атат да. Ошол өзүм алган илим менен, тажрыйбамды бөлүшкөнгө даярмын, Кудай буйруса. Ошол боюнча өзүмдүн Асанкадыр уулу Жомарт деген Instagram баракчамда ошол жака катталсаңыздар, ошо мини тренингке катышам дегендер плюс белгисин калтырып, номерди калтырсаңыздар, ошол жактан мен сиздерге акысыз өзүмдүн кеңешимди онлайн форматта вебинарым өткөнгө даярмын. Видео лайк басып коюңуздар. Мен айткан, сүйлөгөн, айткан сөздөрүмдү туура кабыл аласыздар деп ойлойм. Сиздерге алдын ала чоң рахмат.